Смог у нас на сегодняшний день тяжелый, он есть, и до этого он был тяжелый есть. Жылуулук берүү мезгилинин башталышы менен Бишкекти кайрадан ыш каптады. Шаардыктар абанын сапатынын начардыгына даттанып, бул маселени соц түйүндөрдө жана күнүмдүк жашоодо талкуулап келишет. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажыкеев президент ыш маселесин жеке көзөмөлдөп, көйгөйдү чечүү боюнча чараларды көрүп жатканын билдирди. И действительно, смог у нас на сегодняшний день тяжелый, он есть, и до этого он был тяжелый есть. Садыр Нургожевич лично летал и делал облет на вертолете и смотрел город, смотрел окрестности. Он очень живо интересовался источниками этого смога. И благодаря его подходу, его стараниям, вот мы убедились, что маршрутные автобусы, в первую очередь он их убрал, нашел, изыскал средства и поставил автобусы на газовом топливе там или на электрической тяге. Министрдин айтымында бийлик азырынча ыштан улам Бишкекте өзгөчө абал киргизүүнү пландаган жок. У ЧС есть специальные определенные категории, когда можно объявлять, когда нет. И если бы в режиме сейчас смога в Бишкеке, например, мы бы объявили ЧС, последствия были бы более серьезными, чем, скажем, естественная ситуация, когда этот смог на утро уже выветривается. Я думаю, наших гражданских возможностей сейчас предостаточно. Министерство природы очень активно работает в этом направлении и решает эти задачи. Буга чейин жаратылыш министрлиги Бишкектеги абанын сапатын өлчөө жабдуулары туура эмес иштей турганын жана так эмес маалыматтарды берерин билдирген. Бирок шаар тургундары соц түйүндөргө баш каладагы коюу ыш тартылган сүрөттөрдү чыгарууну улантып жатышат. Парламент болсо Бишкектеги ыш маселесин бир нече жолу кароого аракет кылып, бирок дайыма кийинкиге жылдырып келет. Ок маселе ыш боюнча баштайлы деп атканбызда, тилекке каршы ушул жумада дагы эле күн тартибинде жок бул маселе. Качан ушуну карап баштайбыз? Себеби бул өтө актуалдуу маселе да. Күн сайын бул теманы жарандар кухняда отурушуп, интернетте отурушуп талкуулап атышат. Рахмат. Кийинки жумада карайбыз. Октябрдын башында энергетика министри Талайбек Ибраев быйыл Борбор калаада ыш болбойт деп билдирген. Бишкектеги абанын сапаты бир нече жылдан бери эң талкуу жараткан темалардын бири. Шаар тургундары бийликтен чечкиндүү аракеттерди күтүүдө, бирок азырынча бул багытта көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөр байкалган жок.